Азыр бизде телекөрүүчүлөрдөн бир өтүнүч келиптир СМС менен агай. Ошо арам болгон, негизги арам болгон тамактык арамдарды эсептеп берсе дейт, атап өтсө дейт. Allah Kur'an'da Dastorkon suresinin Maide, Dastorkon suresinin 3. ayetinde Bismillah ve hurrimet aleykumul meytetu ve dem ve lahmul khinzir ve ma uhulle li gayrillah manasını ayete vereyim. Sizlerge tarp aram ölgön. Ölümtük. Anan kan. Çoçkonun eti. Allah'tın atın atalbassan soyulup kalsa. Emi bul misalı жақсы білесіздер, яһудилер, еврейлер ismi şeytan деп союшат, шайтандын аты менен деп. Ушинтип союшат, атайын угузуп союшат ушинтип. Башка мисалы айкелдерге арнап союш мүмкүн. Вал мунханиқату. Буулуп өлгөн. Сууга түшүп кетет, балчыга тыгылып калат, же болбосо мындай бир жаракага башын киргизип алып, мал ошол жерде өлүп калат мисалы. Андан вал мамқуда бирөө уруп өлтүрүп коет. Уруп атып өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мисалы мынакей интернет баракчаларында көп эле жүрөт да, мына сиздердин жасап жаткан ишиңиздер алыгылыктуу, алхамдулилlah, разы болсун. Интернет барактарында баягы мал союучу жайларда чоң кубалда менен ошол баягы өгүздөрдү, жылкылар ушундай кармап туруп урат экен ол жерге. Сулк жыгылат экен. Эми ошол боюнча өлүп кала турган болсо, ошол муздаса дагы арам болуп калат да. Ошого жетишип калыш керек да. Андан кийин сүзүп бирөө көчкүнүн алдында калды. Болсо жардан түшүп кетти, тоодон түшүп кетти шыгыса. Андан кийин бир уйду же бир койду сүзүп өлтүрүп койду. Же болсо бир машина сүзүп өтүп кетти, же поезд сүзүп өлтүрүп койду. Шыгып ушулардын бүт бардыгы. Дагы кайсынысы десе, жапайы айбандар, же болбосо иттер, карышкырлар, ушулар жеп тамагын алып таштаса, ээси баргы чакта мисалы жан чийип кетсе, ушулардын бүт бардыгы арам. Дагы кайсылар? Айкелге арнап. Мисалы Ноорузга, тигиге, буга деп десе. Агай, кечиресиз, союп атканда Аллахтын атын угузуп айтуу шартпы? Жок, же мусулман сойсо болду? Жок, мусулман сойсо болду. Бисмиллах Аллаху акбар деп өзү укса болду, өзү айтса болду, бүттү. Мисалы бычакты кармап келе жатканда Бисмиллах Аллаху акбар деп эстеп, ошол жакта Бисмиллах Аллаху акбар деп бычакты курчутуп атканда айтып, тартып атканда мисалы айта албай калса, ал адал болуп эсептелет. Анткени ал айтканда Бисмиллах Аллаху акбар. Ниети бар. Ооба. Андан кийин ва антаксиму бил азлам аятына аягырагында ва антаксиму бил азлам бул төлгөө менен. Кадимгидей бакчылык жолу менен, төлгөө менен бул дегени кумар ойноо. Мисалы азыр экөөбүз бир спорт оюн ойной турган болсок, экөөбүз ортого мисалы 1000 сомдон чыгарып коюп анан ойной турган болсок, ушул мен утуп алып, сиздин чыгарган акчаңызды алып кете турган болсо, мен үчүн ушул сиздин акчаңыз арам. Эгерде экөөбүз мисалы ойной турган болсок, агай ортого өзүнүн жанынан акча чыгарып берсе, ал адал. Ал байге. Рахмат.